Кытайдын Тайбэй шаарында өткөн кадеттер арасындагы Азия жана Океания чемпионаты жыйынтыкталып, кыргыз курамасынын спортчулары Бишкекке кайтып келишти. Аларды Манас эл аралык аэропортунан Улуттук дзюдо федерациясынын өкүлдөрү, спортчулардын жеке машыктыруучулары, жакындары жана күйөрмандар тосуп алышты. Чемпионат 27-июль старт алып, мелдештин биринчи күнүндө кыздар жана уландар арасында 8 комплекттик медаль ойнотулган. Жалпысынан кыргыз дзюдочулары 2 алтын, 3 күмүш жана 1 коло медальдарды багындырышкан. Чемпионатка катышкан 17 өлкөнүн ичинен турнирдин жыйынтыгы боюнча курама команда 4-орунду ээледи. Спортчу Чыңгыз Сагыналиев 60 кг салмакта күч сынашып, финалдык беттеште ирандык атаандашын 1 мүнөт 25 секундта жеңип чемпионат алса, Ханболот Рызбеков 55 кг салмак категориясында жеңүүчү аталып медальга татыган. Биздин 5 кадетибиз медальдарга татыктуу болду. Анын ичинде 2 алтын медаль алышты. Мына азырдагы юниорлордун арасында узарылып атат. Буюрса, ойлойм, бул жакшы белек, жакшы Кыргызстанга, федерацияга, биздин эмелерге жакшы белек болду. Буюрса, ушул балдар жакын арада олимпийский чемпион болот деп үмүт кылып атабыз. Аталган турнирге Исламбай Эленов, Елена Исакова жана Сергей Кладнов аттуу машыктыруучулар жетектеген 12 спортчу катышып кайтты.